Ар бир үйгө жылуулук каалайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул таңда, бул суукта, бул ызгаарда кайрадан сиздер менен көрүшүп турабыз. Кечээ чейле программасынын ар бир көрүүчүсүнө ысык салам жолдойлу, ысык салам жолдогубуз келип атат. Анткени азыр бизге жылуулук, ысык бир ушул нерселер эле керек болуп атат. Ошондуктан баарыңыздарга ысык салам жолдойбуз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жылуулук болсо биз кирип баралы. Албетте жылуулукту сиз өзүңүз дагы түзгөнгө аракет кылыңыз. Анткени дегенде баягы кереметти күтпө, кереметти өзүң жаса деп коет го. Анын сыңарындай эле ошол кереметти сиз өзүңүз жасаганга аракет кылыңыз дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда эшикте -24 градусту көрсөтүп жаткан учур. Суукта ушуп калбаңыздар, эшикке чыга турган болсоңуздар, жылуу кийинип чыгыңыздар дейли. Бул таңда ар бириңиздерге жакшы күн, жакшы маанай каалап, 2 сааттык программабызды дагы да болсо сиздер менен жакшы маанайда өткөрүп алганга аракет кылалы. Анда эмесе, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала Кейжи сайтына же Пиала Кейжи ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Ар бир көрүүчүбүзгө ийгилик каалайбыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, бул мүнөттөрдө биздин студиябызга келген коногубуз бар. Маектешүүнү баштайбыз. Суроолор болсо катарыбызга кошулуп узатсаңыздар болот. Жана албетте кызыктуу маек кылганга аракет кылалы. Ырлар болот, ырдайбыз дегендей жана сонун жаңылык бар. Ана эмесе, тааныштырсак, бүгүн бизге конокто композитор, ырчы, аткаруучу Чыңгыз Турдубеков бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы каналдын көрүүчүлөрү, кутман таңыңыздар менен келип калдык. Кош келиңиз. Эшиктеги суук таасир этип атабы сизге? Албетте, суук болбой туруп эле суук болсо аябай баягы таасирин тийгизип атат. Жакшы. Негизи айтып калдыңыз, сиздердин эфирлерди көрүп калчумун деп. Программабызды көрөт окшойсуз. Көп учурда байкап калам, ушу ырчылар келгени чынында программа мага жагат. Өтүшү, бардык нерселери мындай жакшы да, элге дагы жакшы нерселерди көргөзүп дегендей. Анан ишиңиздерге ийгилик албетте. Чоң рахмат сизге дагы. Келгениңиз үчүн биз дагы аябай кубанычта болуп атабыз. Анан келиңиз, дароо эле ушундан баштайлы. Аябай сонун жаңылыгыңыз бар экен, э? Ушул жаңылык менен бөлүшүп, эл журтка кайрылып өтсөңүз болот. 22 декабрь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда менин бул экинчи чыгармачылык кечем. Чоң программадагы. Билеттерди көрсөтүп кетеличи, мына ушундай билеттерди да ала келген экен. Чоң программадагы концертим. Бул концертте баягы китебимдин ачылышы болуп атат. Ушул ырлардан турган 250 ырдан турган билинбей эле ошончо болуп калыптыр. Анан ноталуу ырлар китебим чыгып атат, жарык көрөт. Буюрса ошол китептин ачылыш концерти болмокчу. Бул концертимде дагы ошол китептин ичиндеги ырлардын бардыгы, ушул биздин жылдыздарыбыз бүт аткарып жүргөн ырлардын бардыгы ырдалат. Анан негизги өзгөчөлүктөрү фортепианонун коштоосунда өзүм бардыгын 100% жандуу болот концерт. Бардыгын өзүм коштоп жакшы программадагы концерт тартуулайбыз. Эң сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай 22 декабрь күнү кечки саат 6-да мына ушундай сонун бир жаңылык менен келди. Чыңгыз мырза өзүнүн жеке лайв концертин тартуулайт экен. Андыктан бардыңыздарды чакырып өтөлү. Жана бул билеттерди ала келгенден кийин көрүүчүлөрүбүзгө тартуулайлы деп атабыз, э? Азыр сиздерге биздин коногубуз суроо берсин. Ошондой кылалы, суроо берсин, анан сиздерден туура жооп келсе, мына ушул концертке чакыруу билетин ыйгаралы. Ооба, абдан туура болот. Ушул
жеңилирээк эле суроолордон берип коелу. Макул. Мен кайсыл жердин кулуну болом деген суроону узаталы. Мына ушундай эң оңой суроо болду. Бул жерде сиздер дароо биринчи болуп жазганга аракет кылыңыз. Экранда номерлерибиз турат 0508 400 100 номери аркылуу WhatsApp'тан жазып койсоңуздар болот. Билетти утуганга аракет кылыңыз дейли. Бул жерде жан дүйнөм ырдайт деген аталышта экен, концерттин аталышы. Жана жогоруда айттыңыз 250дөн ашык ыр жазып турмун, китепте чыгат деп. Ооба. Абдан көп экен. Анан жылдыздар да коштойт экен. Бул жерде негизи ырлардын арасынан эң биринчи баягы эл арасында тарап хит болгон ырыңыз кайсы болду эле, элге көп таанымал ырыңыз? Көп таанымал ырлар биринчилерден болуп эле ушул Гүлжигит Калыков досубуз Евразия жылдызында ошол учурда ага чейин эле жазылган чыгарма болчу. Кайрылбайм деген ыр абдан жакшы чыккан. Алгачкылардан болуп ошол эсептелет. Анан дагы ошол Евразия жылдызында барып оркестрдин коштоосунда ошол жерде ырдаган. Мен үчүн дагы абдан кубанычтуу болгон. Чыгармам бүткүл Азияга чаңырып атса абдан дагы сыймык болот экен. Андан кийин көп эле чыгармалар эл арасында чыгып жүрөт. Мен калемиме таандык. Ушул концерттин конокторунун бардыгы мен чыгармаларымды ырдашат. Анан Атай кетсек, Гүлнур Сатылганова, Асель Турдалиева, Урмат жана Неля, Султан Садралиев, Анжелика Кайратова, Мирбек Иманбеков, Омар. Мына ушуларда концертке келишет экен, жана көпчүлүк чыгармаларын жазгансыз, бул аткаруучулар? Көп чыгармалары ар бири эле бир 2-3 ырдагандары бар. Бул жерде баягы коноктордун бардыгы батпай калып дагы көпчүлүк учурда таарынгандар да болду. Анан болушунча баягы улуураак дарын кошуп койдук. Андан сырткары дагы абдан көп коноктор, аябай көп чыгармаларын ырдаган ырчылар ошол көп абдан бул концертте. Жакшы, келиңиз анда биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир чыгарма аткарып бериңиз. Ошол концертте аткарылуучу чыгармалардан болобу? Анда кайдасың деген ушу Султан Садралиев агабыз менен бирге ырдадык элек дуэт. Макул, жакшы болот. Билинбей күндөр узат, сагынычым үмүт менен жол карап, жалындап күйүп жанат, көңүлдөгү жандырмаксыз табышмак. Кези күн издеп келем айласын, ойлор курчайып таппачудай пайдасын. Супсаксымал күңүрталып айланат, жалгызсырап булганын кайдасын. Тамчылай ак жамгырдай, шаркыраймын көл издеген агымдай. Асманда жалгыз куштар, теңселемин шамал соккон булуттай. Кези күн издеп келем айласын, ойлор курчайып таппачудай пайдасын. Супсаксымал күңүрталып айланат, жалгызсырап булганын кайдасын. Жалгызсырап булганын кайдасын.
Эх, ширкин-ай, кандай сонун чыгарма, сонун аткаруу, гитаранын үнү, тим эле эшиктеги бир суукту эске албай, жылуулук тартуулай турчу жакшы чыгарма болду. Албетте, бирок баягы бул ырдап алып, үйдө жалгыз отуруп, өзүнчө отургун келип кетет го. Чынындыгында эле Султан Садыралиевдин аткаруусунда угуп жүргөнбүз, эң сонун чыгармалардын бири. Сизди баягы композитор катары тааныйбыз да, кээ бирөөлөр сөзүн жазса, оонун жазбайт дегендей, оон жазса, сөзүн жаза алышпайт. Ар кимге ар кандай талант келет экен. Сизде болсо ошо сөзү дагы, оонун дагы өзүңүз жазып, жакшы чыгармаларды жараткансыз да. Анан ушул эле Кайдасың чыгармасын сурайлычы, кандай учурда жазылды эле? Ушул Кайдасың чыгармасынын тарыхы абдан кызыктуу. Бул 2010-жылы жаралган. Ал убакта окуу жайда, музыкалык окуу жайда, консерваторияда окучубуз. Анан досум чогуу жашайбыз да. Анан түнкү саат бир 2-3-төргө чейин эле баягы кыялданып, сүйлөшүп, ушинтип кызык го. Ошентип жүрө бересиң. Анан кеч уктайын деп атканда ал убакта баягы кнопка менен телефондор болчу. Бирок диктофону бар болчу. Анан бир оон бир кайрык келип кетти. Туруп эле мен запись кылып, анан эртеси күнү ал досум дагы жанымда да баягы угулат берди эмечи. Анан жанагы мелодияны угуп көрүп эле диктофондон угуп атсам эле эмне ал деп сурап калды. Анан мен эмнегедир жакпай атат мага, кечинде жаздым эле деп. Анан удалить деп туруп, да, нет деп чыгат го. Да дейин деп атсам, кое турсаң деп атпайбы досумчу. Анан кое туруп, мына моундай болгон экен десем, сен кызыксың го, бул балким жакшыр болуп калышы мүмкүн, жөн койбойсуңбу дейт да. Расул деген досум комузчу. Анан анда мейли деп туруп, нет деп анан калтырам. Анан убакыт өткөндөн кийин жанагыны иштеп көрүп, фортепианодон ырдап, гитарадан кармап эметип көрсөм эле бир аябай сонунур. Ошентип ушул ыр жаралган. Болбосо өчүп кетмек экен да бул ыр. Бул Кайдасың чыкпай калмак экен да, нет, да деген басылып кетсе. Мына ушундай кызыктуу тарыхы бар экен чындыгында. Анан ырларыңызды мисалы ушу белгилүү ырчылар аткарышат да, алар кандай кылып сизден алышат? Мисалы өзүңүз сунуштап каласызбы кээде, бул ушул чыгарма жакшы ырдап көрүңүз, сизге жарашат деген сыяктуу, же сизден келип сурашабы ырларды? Негизи көп учурда сунуштар түшөт. Ушундай ыр, баягы ырчы болгондон кийин ар кайсы тармакта ырдагысы келет, өзүнүн тарыхын айтып берген учурлар болот. Анан мисалы ырларымды уккан учурда деле көп суроолор келет. Эми ушунчалык ырлар, кайгылуу ырларды эмне жашоо баштан өттү эле дегенчи. Ал эми өнөр экен чынында, баягы өнөрдүн күчү менен ошого жараша сөздөрдү таап жазган учурлар болот. Анан көп учурда ушул тарыхтарды айтып берип, мага ушундай сыяктуу кылып жазып берсең деп өзлөрү баягы буйртма кылышат. Анан ошол учурларда мен өзлөрүнө жараша кылып жазып берем көп учурда. Бирок болбосо даяр ырлардан угузуп көрөм, ырдап жиберип, анан жактырганын дароо эле алып ушундай да ырдашат. Жакшы. 250 ырыңыз канча жылдан бери жазылып келе жаткан ырлар? 2006-жылы мен окуу жайга келгем, ошондон тартып жазылып келаткан чыгармалар 18 жылдын жүзү болуптур. Билинбей эле, бирок эми мен деле анчалык ыр жазам деп ойлогон эмесмин. Мен ырларым бир 20га жеткен деле эми болду болуш керек деп ойлогом. Баягы бала кезде баягы мен ушунча ыр жазып үйдүм, 20 ыр жаздым деп өзүм аябай таң калып, эми кандай темада жазам, эми жазсам бири-бирине окшош болуп калбайбы депчи. Азыр алдыда да кененирээк болот, эч кайда алыстабаңыз. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аяна чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканда жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты.
Эми өзү олтуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Gold чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Студия бизе конокто Чыңгыз Турдубеков, урматтуу көрүүчүлөр, анан жогоруда сиздерге суроо бергенбиз. Жакында 22 декабрда болуп турчу концертке 2 кишилик чакыруу билетин беребиз. Суроо болсо жөнөкөй эле болчу. Чыңгыз мырза өзү каяктын кулуну? Мына ушундай эле жөнөкөй эле суроо WhatsApp номерлерибиз жазылып турат. Жоопторду жазсаңыздар болот. Анан Чыңгыз мырза, айтсаңыз, филармонияда өткөн жандуу концерт деп атасыз. Өзүңүз жандуу бардыгын аткарарыңызга ишенебиз. Анан келген коноктор кандай ырдашат? Жандуу болобу же кандай болот? Келген конокторду ошол бул бөлүктөрдөн бөлүп атабыз буюрса, ошол башында концертте? Концертте баягы бөлүктөрдөн кылып, башында фортепианонун коштоосунда кылып, ушу Гүлнур эже баягы аттуу баштууларды бардыгын жандуу ырдатып, жандуу 100% ырдашат. Жана фортепиано менен чындыгында бирок бир чети баягы эле концерттерде эмес да. Баягы концерттерде өзүнүн ырын менен баягы живой болсо дагы, бирок музыкасын коюп эле ырдап кетип калышат мисалы. Бул жерде көп нерсе менде көз каранды болуп атат да. Себеби ойноп атып бир эле сиз ойноп бересиз, туура эмес эле бир нотасын туура эмес бассаң эле бир баягы ырдап атканга дагы өзүнчө дискомфорт неме кылышы мүмкүн, пайда кылышы мүмкүн. Анан ошон үчүн эми колдон келишинче аракет кылып атабыз даярданганга. Андан кийин ортоңку бөлүгүндө анан ошондой минус менен музыкалары менен өзүлөрү жандуу ырдашат. Аккордеондун коштоосунда 3-чү бөлүгү баягы фольклордук тармакта дагы элдик ырларга жакын болгон ырларым бар да. Ошолорду аккордеондун коштоосунда ырдашат ырчылар. Жакшы, демек бардыгы жандуу түрдө өтөт экен. Анан азыркы күндө чынында концертти берүү кыйын эле болсо керек, Анан билет баасы кандай болуп атат? Албетте концерт берүү абдан бул оор экен негизи эле. Бул менин экинчи концертим, биринчи концертимде мен биринчи концертимди кантип берип алгам деп аябай таң калып атам. Чынында аябай спорт ордосуна берген, аябай жакшы өткөн. Эми бара баягы көш жүрө түзөлөт демекчи, мындай сабак алып калат экенсиң, баягы каталарды кайталабай ушундай нерселер болот экен. Бирок эми концерт жакшы эле, баягы уюштуруу жактарынан көп учурда өзүң чуркаганга туура келип калат. Анан билет баасы 1000 сомдон болуп атат. Ошо буюрса эми абдан жакшы концерт болот деген ишеничтемин. Жакшы өткөрүп алыңыз дейли. Анан бул жерде китебиңиздин ачылышы да болот экен да, ал жерде поэзия дагы болобу, кандай болот? Китептин ачылышында ошол китебим тууралуу башында бир сыйра өзүм бир аз айтып берип, китеп кандай болот атат. Анан жакшы жагы да бир жакшы ниеттерим бар. Ушул эми аябай көптөгөн каражаттарды жардам кыла албасам дагы колдон келишинче бир кайсы бир бөлүгүн деп ооруп аткан адамдар бар бизде абдан эле. Негизи эле ниет жакшы, буюрса алдыда көптөгөн ал тармакта да пландар бар. Анан ошо китептин бир бөлүгүн ошол кайрымдуулукка да жумшап койсом деген ойлорум болот буюрса. Ал жакта демек концертте китептер сатылууга да коюлат, Эми кире беришине коюлат, каалоочулар болсо көрүп алса болот. Жакшы. Эң сонун келиңиз, анда дагы чыгарма суранабыз сизден. Келгенден кийин сизди ырдатмасак болбойт, сонун чыгармаларды аткарып берсеңиз. Анда шаңдурак керексиң деген чыгарманы аткарып берейин. Макул. Жаркыган айдын нурунан издеймин сени берметим.
Жымыңдап жылдыздар турса, сендеймин кичинекейим, сендеймин кичинекейим. Керексиң, сен мага керексиң, кубаныч тартуулап келесиң. Керексиң, сен мага керексиң, өмүргө арналган белексиң. Кыялың нурлуу күндөйү, асмандай тулуп мүнөзүң. Дүйнөдө табылгы сепкен, алтыным назик гүлдөйү, алтыным назик гүлдөйү. Керексиң, сен мага керексиң, кубаныч тартуулап келесиң. Керексиң, сен мага керексиң, өмүргө арналган белексиң. Керексиң, сен мага керексиң, кубаныч тартуулап келесиң. Керексиң, сен мага керексиң, өмүргө арналган белексиң. Керексиң, сен мага керексиң, кубаныч тартуулап келесиң. Керексиң, сен мага керексиң, өмүргө арналган белексиң. Өмүргө арналган белексиң. Мына ушундай керексиң аталышындагы сонун чыгарма Чыңгыз Турдубековдун аткаруусунда болду. Анан Чыңгыз мырза айтсаңыз, негизи баягы сөздү жазууда дагы ага жакшы сөздөрдү тандаш керек дегендей, элге укулуктуу болуш керек, жеткиликтүү болуш керек дегендей, сөзүңүздү байытуу үчүн кандай бир аракет кыласыз? Негизи ушул көп учурда ойлошот, баягы ыр жазган адам аябай көп окуйт болуш керек деп дагычы, бирок мен чынында ушул нерсеге эми албетте окуп аракет кылам кээде көп учурда китептерден, бирок чынында бул өнөр ошончолук обонго жараша кыялданууга, ошончолук бул сөз жазуу абдан оор. Мен акындарды баалайм чынында. Анан жазганда да бул обонго жазуу абдан бул оор. Себеби обон барат эле обонго түшүрөм деп ар кайсы муундар ар кандай болуп жазылып калышы мүмкүн. Мисалы биринчиси 11, анан экинчиси 3 эле болуп калышы мүмкүн да балкимчи. Ушундай аябай татаал, анан ойдун баардыгын ошол камтып, ошол бир куплетке батыруу дагы бул аябай оор. Ошон үчүн сөзүнөн көп учурда кыйналдым. Анан эми акындар менен иштешкен учурлар да болгон. Бирок мен эми баягы обонго отурбай калган учурлар болгон, купулума жакшы толбой калган. Баягы сөздү дагы обонду түшүнгөн адам жазса, баягы обонго жараша кылып жазат да. Жөн эле түшүнбөгөн адам болсо, ал абдан оор. Көп учурда бизде акындар менен обонго жазган акындардын дагы көп учурда спорлору көп кездешет баягы. Себеби туура эмес болуп калыптыр деп көп сындаган учурлар болот. Обонго жазуу чынында бул башка нерсе да. Сизде көбүн эсе кандай, обонго жазасызбы сөздөрдү же сөзгө обон жазылабы? Негизи бир сөздү тандап алып туруп ошого жараша обон жазсаң, анда баягы сөздү кенен каалаган оюңду берип аласың дагы, обонунан квадратка камалып каласың. Эгерде обонун биринчи жазып алып туруп, ушунчалык бир кооз кылып болгон гармонияларга кирип жазасың дагы, сөздү жазсаң, сөздөн камалып каласың да. Ошон үчүн айкалыштырыш керек экен кыскасы. оор да чындыгындачы аябай бул. Бирок антейин десеңиз, баягы өнөр экен, болбой эле. Мен мисалы атайлап отуруп жазай, ушундай темада жазайын, ушундай деген учурлар болбойт. Андай учурларда атай отурсаң да келбейт. Бул өнөр жөн эле кайсы жакта жүрбө, кайсы учурда болбосун бир обондор келип калат, анан аны дагы баягы жазбай койсоң өчүп кала берет дегендейчи, унутулуп калат. Ошондуктан келип аткан обонду кармап калайын эми деп анан
нотага түшүрүп калам же диктофонго жазып ойноп коем, ушинтип сактап калам да. Жакшы. Мына ушундай ырлар жөн эле жарала бербейт, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай кыйынчылыктар болот дегенде изденүү керек сөзсүз түрдө. Анан мындай суроо бергим келип атат. Негизи ошол эле акындар же болсо оон жаратуучулар кыргыз патентке өздөрүнүн автордук бир кандай десек, укугун сактатып коюшат экен го. Сизде ошол барбы? Акча түшүп турабы сизге дагы? Жакшы суроо, эң негизги маселе. Ал чынында ооба, кыргыз патентте ошол чыгармачылыкта башталгандан тартып эле ырларымды регистрация кылып өтүп койгон, каттап койгон. Анан эми буюрса жакшы, аздан болсо дагы түшүп турат чыккан ырлардан. Алып турасыз. Алып турабыз. Жакшы. Эң сонун. Анда биз жыйынтыктарга келе берсек, көрүүчүлөргө биз суроо бергенбиз. Чыңгыз мырза, Чыңгыз Турдубеков кайсы жердин кулуну болот деген суроо бергенбиз. Азыр биринчи туура жоопту жазган көрүүчүбүзгө 2 чакыруу билетин ыйгарабыз. Биринчилерден болуп бизге туура жоопко деп ойлойм. Чыңгыз мырза 3 айылынан алайдан болот дейт. Туура. Туурабы? Туура. Туура. Мына ушул жоопту биринчилерден болуп жиберген 35-36 менен бүткөн абонент жазган экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана мына ушул концертке 22 декабрь күнү боло турган концертке сизге чакыруу билетин ыйгардык. 2 кишилик чакыруу билети дейли. Анан бизде убакыттар аягына келип калды, Чыңгыз мырза. Концертке көрүүчүлөрүңүздү чакырып алсаңыз болот. Буюрса ушул жандуу 100% да өтө турчу менин жан дүйнөм ырдайт деген китебимдин ачылыш концертине баарыңыздарды чакырам. Бул экинчи концертим. Концерт абдан кызыктуу болот, бөлүктөрдөн турат. Дагы көптөгөн кызыктуу нерселерин айтпай эле туралы, сюрприз болсун. Анан келиңиздер, баардыгыңыздарды күтөбүз. Саналуу гана күндөр калды. 22 декабрь филармониядан баарыңыздарды күтөбүз. Концертиңизди жакшы өткөрүп алыңыз, ийгиликтүү өтсүн дейли. Анан коноктор көп болсун, албетте. Анан бул сизге белек болсун. Биздин көрсөтүүнүн атынан чай ичип коюңуз, суукта чай ичиш керек болуп атат азыр. Чайды да көп ичем мен өзүм. Жакшы. Бүгүн бизде Чыңгыз Турдубеков болду. Алып баруучу Айпер Адамкулова болдум. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.